Элдик медиа баарына сөз беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Менин үй бүлөмө тиешелүү ошол кырсык боюнча айтып кете турган сөздөрүм бар эле. Албетте бул маселе жөнүндө көп айткым келбейт. Бирок акыркы убакта көп резонанс жүрүп жатат. Ошол кылмышкердин ошол шектүү баланын апасы ар кайсы жакта интервью берип жатат, резонанс жүрүп жатат. Элдерде дагы ар кандай ой пикирлер жүрүп жатат. Ошолго мен да өзүмдүн жоомду айткым келип турат. Албетте ар бир эненин ыйлаганын каалабаймын. Эжеге дагы менин боорум ооруп жатат. Бирок мен азыр ал баланы күнөөлүү же болбосо башканы күнөөлүү деп айткандан баш тартамын. Укугум да жок. Себеп дегенде аны азырынча тергөө жүрүп жатат. Соттун чечими чыккандан кийин гана биз маалымат алып, өз пикирибизди силерге айта алабыз. Ал эми ошол жабык баракчаларга кирип алып, Мирбек Атабеков ошол күнөөсүз бараны карматып, аны мен кармагансып, апасын ыйлатып жатат деген да сөздөр болуп жатат. Урматтуу бир туугандар, андай сөздөрдөн алыс бололу. Себеп дегенде менин Кудайга шүгүр өз жумушум бар, өзүмдүн чыгармачылыгым бар, кое турган концерттерим бар, дүйнөгө чыгуу максаттарым бар. Ал эми ал иш менен эгерде ал чын боло турган болсо дагы биздин убактыбыз жок андай иш менен алек болууга. Бирөөнү күнөөсүз бирөөнү каматып, Кудайдын астына күнөөлүү болгум келбейт. Урматтуу бир туугандар, кыргыз элим, ынтымакта бололу. Мында жаман иштерден алыс бололу. Ар бир үй бүлөгө тынччылык каалайм. Бөөдө кырсыктардан алыс бололу, сак бололу. Ал эми айрым бир туугандарыбыз зекет берсең мындай иштер болбойт эле деп айтат. Албетте, мен мындай кылмышты, мындай кырсыкты ар бир үй бүлөгө каалабаймын, мындайдан алыс бололу. Бирок андай зекет кылган иштерди мен Кудайдын астында гана жооп беремин. Башка эл үчүн кылбаймын, бирөө үчүн кылбаймын. Мен Кудай үчүн кыламын. Ар бирөөбүз өз башыбызга жооп берели, урматтуу бир туугандар. Биз жабыркап калган тараппыз. Менин энеме кол көтөрүп, ошол күнү бети башын көк ала кылып, кабыргасын сындырып, андан кийин шок болуп жүргөн күндөрүн мен бүгүнкү күнгө чейин көз алдыман кетпейт, жүрөгүмөн кетпейт. Мейли үйдөн акчаларды алып кетсин, алтындарды алып кетсин. Энеме эмне кол көтөрүшөт? 60 жаштагы апага эмнеге кол көтөрүшөт? Ошол кылмыш кылган адамдар толук кандуу жооп бериш керек. Бул ишти аягына чейин адилеттүү чечип беришине бардык милиция кызматкерлери адилеттүү чечет деп ишенем. Жана ошондой эле Кудай таалама 1000 мертеден суранып кетмекчимин. Баарыңыздарга тынччылык каалайм, урматтуу бир туугандар. Элдик медиа баарына сөз беребиз.